12 декабрь бүткүл прогрессивдүү адамзат улуу ойчол гуманист жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн белгилейт. Бул күн Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2008 жылдан тартып Айтматовдун урматына улуттук адабият күнү катары жарыяланган. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Кара-Бура районундагы Шекер айылында туулган. Айтматовдун чыгармалары 1952 жылдан баштап Ашым, газетчи Дюзо, Кайракта, Сыпайчы, Акчаан, Түнкү сугат, Асма көпүрө аңгемелери жарык көрө баштаган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн көптөгөн элдеринин тилдерине которулган. Жамиля повести дүйнөлүк атактан да алып келген. Чыңгыз Айтматов кылымдар тогошкон азыркы доордун чыгармалары эң көп окулган жазуучулардын бири. Анын китептери 170ден ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Алар коомдо билим берүү, тарбиялоо процессине ажырагыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана университеттердин программасына кирген. Айтматовдун чыгармалары боюнча жаралган кинофильмдер жана спектакльдер көп улуттуу кинематографиянын жана театрдын тарыхында өзүнчө бир жарык барак болгон. Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Фусиямадагы кадыр түн, Кылым карытар бир күн, Кыямат, Стамбулдун, Софиянын, Варшаванын, Праганын, Лондондун, Токионун, Москванын жана Бишкектин жана дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө көрсөтүлүп сахналарында коюлуп келе жатат. Чыңгыз Айтматов аң сезимибизди руханий асылдуулукка сугарып, дүйнөлүк цивилизациянын маданий чөйрөсүн байытууга зор салымын кошкон Кыргыздын улуу инсаны. Жазуучунун улуу көркөм мурасын терең өздөштүрүү, кеңири жайылтууга жана гуманисттик идеяларын окуп үйрөнүү өзгөчө мааниге ээ. Айтматов доордун үнү, доордун чындыгы, Айтматовдун көркөм дүйнөсү түбөлүктүү. Чыңгыз Айтматов 2008 жылдын 10 июнунда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Бирок анын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эли үчүн түбөлүк жашай берет. Кыргызстандын залкар жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов жөнүндөгү жаркын элес кыргыз элинин эсинде түбөлүк сакталат. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун дүйнөлүк классикага айланган чыгармаларын кастарлап окуган бардык мекендештерибизди бүгүнкү адабият майрамы менен куттуктайбыз.